Саламатсыздарбы. Эмеси ке ошондо программасы. Бүгүн Бишкекте Плаза мейманканасында Бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамга толуктоо киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору боюнча тегерекстүү талкуу болуп өттү. Ага ылайык өкмөт менен анын түзүмдөрүнө Бейөкмөт уюмдар өз киреше чыгашалары тууралуу мурдагыдан бир кыйла толугураак маалымат берүүгө милдеттендирилет. Жаңы долбоордун авторлору Аида Исмаилова, Жылдыз Мусабекова, Евгения Строкова, Улан Примов, Үмбеталы Кыдыралиев жана башка депутаттар. Жума күнү жогорку кеңеште өткөн коомдук угууда авторлордун атынан депутат Бактыбек Райымкулов чыгып сүйлөгөн. Бүгүн дагы Райымкулов сүйлөдү. Эртең болсо Европа мейманканасында Адилет укуктук клиникасы өз алдынча талкуу өткөрөт. Мыйзам долбоорунун авторлорунун айтымында каржылоо булактары тууралуу маалымат берүү эл аралык эрежелердин бири. Бейөкмөт уюмдар канчалык ачык жана таза иштесе, ошончолук жакшы. Аларга карата калктын ишеними да артат жана жаңы мыйзам менен азыр Кыргызстан кошулган ачык өкмөт же ачык маалымат деген эл аралык долбоорлордун максаты бирдей эле — ачыктык жана тактык. Сыртынан караганда чындап эле ошондой. Грант берген чет өлкөлүк донорлорго Бейөкмөт уюмдар баары бир толук жана так маалымат берет. Ошол эле маалыматтарды Кыргыз өкмөтүнө да берип турса болот. Бирок алар азыр деле Кыргызстандын салык кызматы менен социалдык фондуна же башка уюмдарга такай маалымат берет. Бирок жаңы мыйзам боюнча алар андан да толук маалымат берүүгө милдеттүү кылынат. Мыйзам долбоорунун авторлорунун айтымында сырттан каржыланган айрым бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын саясаты менен ички иштерине кийлигишүүгө аракеттенет жана аларды чет өлкөлүк агент деп атаса болот. Мыйзамда андай термин жок, бирок бийлик аны сындаган уюмдардын санын кыскартууга аракеттенгендей. Укук боюнча профессор Бөрүбашев болсо, алдын ала терминдерди тактап алыш керек дейт. Эми ал макам берүү боюнча ошон үчүн ошол макам берерден мурда ким чет элдик агент дегенге макамга туура келет, статуска туура келет. Анын кандай белгиси бар экенин такташыбыз керек да. Биякта такталбай калган. Мыйзамдачы. Аны тактамайынча андай бергенге туура эмес. Анткени эртең любой прокурор, участковый милиционер, ак үйдүн көк үйдүн чиновниктери каалагандай макам өзгө бере берет да. Бөрүбашевдин айтымында жалпысынан алганда мындай мыйзам керек. Бирок азыркы түрүндө аны кабыл алууга болбойт. Анткени анда анча-мынча бийликке ээ болгондун баары аны өз кызыкчылыгында пайдалана баштайт. Андан тышкары ошондой эле ири чет өлкөлүк жардамды саясий партиялар деле алып жатат. Алар Кыргызстандын ички саясатына түздөн-түз кийлигишүүдө, бирок аларды ооздуктаган эч ким жок. Бейөкмөт уюмдар арасында чындап эле тыңчылар да болушу мүмкүн, бирок аларды издөө тартип коргоо органдарынын иши. Бийлик үчүн болсо, алдаганча коркунучтуу нерсе, алардын иши өкмөттүкүнө караганда алдаганча натыйжалуу болуп жатканында. Батыштан эң көп грант жана башка жардам алган бийлик өзү, бирок анын иши натыйжалуу болбой жаткандыктан, ошол эле бейөкмөт уюмдары тарабынан ал сынга кабылууда. Жаңы мыйзам долбоору болсо бейөкмөт уюмдар иштеген шарттарды ого бетер катуулантууда. Мисалга, кайсы бир уюмду кайра каттоо керек болсо, биринчи каттоого берилген кагаздардын баарын жана дагы кошумча кагаз справкаларды алып келиш керек. Салык кызматы же соцфондко ай сайын бериле турган отчеттор берилбей калса, бир жылдын ичинде бейөкмөт уюмду андан сурабай эле жоюп салуу мүмкүн. Кимдир бирөө мисалга жогорку кеңештеги коррупция менен күрөшөм десе, анын ишин иликтеп, далил издеш керек. Бирок алар ар бир депутат өзүнүн киреше чыгашалары тууралуу ай сайын толук жана так отчет берип турсун. Андай отчет берилбей калса, депутаттардын өзүнөн сурабай эле алардын депутаттык мандаттарын жоюп салабыз дегендей эле кеп болууда. Албетте депутат болом дегендердин саны дароо азаят. Жаңы мыйзам ошол сыяктуу бейөкмөт уюмдардын санын азайтууну көздөгөндөй. Ошондо саламатта калыңыздар.